terekten var ağı. Mana itti görsün. Ana biz mana şu köçetler, terekler var. Mana marağı Tacik'teki. Özbekistan болып кетеді. Özbekistan. Mana arkamızda Özbekistan. Komşu Tacikler. Ona uylar Tacik. Жашоо кыйын болуп атат. Балдарым жок, Россия кеткен, күйөөм өтүп кетти. Ушу неберелерди багып отурам. Киреше жок, эгин экпейм. Эгин эге албайм. Ушу балдарым пенсиям бар. Балдарым кичине балдарга жөнөтөт, ошону менен жашап отурабыз. Жолубуз кыйын, бир жерге бара албайм. Мектебибизде болсо 60 окуучу калды. Мектеп жабылайын деп атат. Жаштар баары көчүп кетип атат. Бу жерде эч ким турбайт. Энди ушу пенсионер кылат окшойт. Жашоо шартыбыз кыйын, суубуз жок. Мындай боло берсе айылда эч ким калбайбы? Калбайт энди. Энди балдар эсен аман иштеп келсе, жер алсак кетип калабыз, кыйналсак кетебиз да. Таштап кете беребиз, анан не болсо ошо болот да. Анан кармап калыш үчүн энди бизге бир льгота керек, жардам керек. Же суубуз, же жолубузду оңдоп берсе, анан отурабыз да. Жашайбыз ушул жерде. Энди мындай жер таштап кеттип, воетке барып да үй куралгычак канча убак өтүп кетет. Ошондой да. Балдарга пособие берилеби биякта? Бир келиним алат 2 баласыга. Он күйөөм Россияда. Бул битте бала буга пособие жок. Россияда иштесе пособие чыкпайт деди. Ошону менен чыкпайт. Жаштарга иш жок. Жаштар кетип калды го баары. Жашоо кыйын болуп атат дейт. Үйлөр бош. Мына биздики бузулуп, эми таштап кете турган болуп турат. Оңдойлу десек эч шарт жок. Уманакта үйлөр баары бош жатат. Кетип калды. 13-жылы 3-январда өтө катуу жаңжал болуп, биздин айылга бастырып алардын адамдары. Ушунчалык али жаман акыбал түзүлүп калган. Биздин столбаларыбызды даже кесип жыгытып, ушундай жаман көрүнүш болгон. Биздин айылдын балдарыны уртокмокко алып, даже 2-3 балабызды сүйрөп алып барып, өздөрүнө барымтага алып, ушундай кордуктар болгон да. Муну баары жогору жактагылар билет, убагында айтылган. Эми мен мындан айтайын дегеним, ошол 2005-жылдан 2013-жылга чейин биздин мектепте 130 окуучу болгон болсо, 22 мугалим иштеп, жакшы бар жогу жетиштүү окуучулар да ушундай жакшы немеде жүрүп аткандан кийин 2013-төн кийин ошол кагылышуудан кийин кескин биздин айылда жашообуз мындай начарлап кетти да. Начарлап кетти дегеним себеби бизге жакшы шарттар болбой калды. Суубуз эң биринчи жашоо үчүн керектүү болгон суубуз токтоп калды. Себеби жолубуз дагы суубуз дагы алдың бир болгон да, мына коңшу Өзбекстандын айылынын тургундары менен. Ошол 13-жылдан баштап жолубузду дагы, суубузду дагы алардан өтпөй калды. Эми ошол күндөн баштап биздин айылда ички жана тышкы миграция күчөдү. Ошол мезгилде 75 кожолук жашап турган болсо, бүгүнкү күндө 56-57 кожолук калдык. 20дан ашык кожолук эми ким эле болсо жакшыраак жашаганга умтулат экен, тем более балдарын жакшы окутушка аракет кылышат экен. Ошонун кесепетинен айылда суу болбогондон кийин, жетиштүү шарт болбогондон кийин, ушу 20дан ашык үй бүлө бүгүнкү күндө көчүп башка жака кетип калышкан. Ошол бойдон турат үйлөрү. Ошол 20 кожолуктан ашык кеткен болсо, бүгүнкү күндө биздин окуучуларыбыздын саны бүгүнкү күндө 70 окуучу калды болгону. Ошол миграцияны бүгүнкү күндө биздин айылда токтотсок болот. Кантип? Мисалы үчүн бизге шарт болуш керек да. Тем более биздин айыл статус алган. Мына чек арадагы айыл деген статуска ээ да. Суубуз жок. Ошол 2013-тө курулуп берилген таза суу келген. Таза суу келген, ондук турба менен ичкенге суу келген, бирок поливке жок да, сууга суу жок. Ошол 2013-төн баштап биздин жерлерибиз кысыр калууда. Эгин ала албайбыз. Бирок налогтон бошотулганыбыз жок да. Биз канча ыйлактабайлы, биздин чарбак айылы жер налогунан бошотулган жок. Ошол шарттардын бири эми, ушу суу керек, андан кийин бизге жол, чек ара.
Şu чек араны эртерээк чечип берсе, суубузду Поливке алып келип берсе, жолубуз оңдолсо, мен ойлойм бүгүнкү күндө миграция өз өзүнөн токтойт. Материалдык техникалык базасы азырынча жетиштүү. Бардык неме иш жүргүзүүгө жетиштүү. Канааттандырарлык абалда, бирок жакынкы жылдары буга сөзсүз же капиталдык ремонт же башкадан бир куруу керек болот. Себеби азыркы учурда мектептин ошо устундары немелери чирип баштап атат да. Улам жаңы көрдүңүздөр, пайдубалы дагы жарылып, астында эми жакынкы жылдары ремонтко муктаж да мектеп. Канча мугалим, канча окуучу бар? 15 мугалим, 68 окуучу бар мектепте азыркы учурда. Мурда жакынкы бул 10 жылдар мурда 120га чейин жеткен окуучулардын саны, анан 95-97 болгон. Улам эми ушул эл улам жаңы чет жака көчүп чыгып кетип атканына байланыштуу окуучулардын саны да күндөн күнгө азайып атат. Азыркы учурда 68 окуучу окуйт. Элдер эмне кетип атабы бул жерден? Бул жерден эми көчүп кетип атышат. Анан айылда шарт негизи жетишсиз, жашоого мындай шарт жок негизи. Анан эгинтигин кылганга өзүңүздөр көрдүңүздөр, суу жок. Анан ошол эми балдарга үй жай салыш керек. Анан башка жака жайлаш керек. Бул жерде эч кандай мүмкүнчүлүк жок айылда.